Саламатсыздарбы? Достор, мен азыр Бишкектеги Боталиев деген паркта турам. То есть парктын калдыгында турам. Себеби парк мурда болгон экен, азыр анын калдыгы калыптыр. Мына жагынан Залкар көчөсү деп эки бет кылып бир участканы элдерге берип, аны документтештирип бүтүппүз. А мына жагында дагы бир 20 үй бар экен, ошолорго документи бүтө элек экен. Кудай буйруса, парктарды жеп, түгөтүп, жоюп, куратып бүткөнгө аз эле убакыт калыптыр. Бул жагын ийгиликтүү жеп бүтүп, сиңирип бүтүптүр. А бул жагында бир аз калыптыр. Буйруса дагы бир ушул темп менен кетсек, бир 20 жылда мына парктарды дагы жеп, түгөтүп, бардыгыбыз үйлүү жайлуу болуп отуруп калабыз. Муну саткан чоңдорубуз особняктуу, хан сарайлуу болуп калышат. Кудай ошого жеткирсин. Эми бул албетте какшык, эгер түшүнсөңүздөр. Чын-чынында келгенде Кыргызстанда Эмил Шүкүров деген эколог бар. Мына ошол эколог мынтип айткан. Кыргыз чиновниги паркты сатып, өзүнө особняк кургандан жийиркенбеген маңкурт деп сыпаттаган кыргыз чиновниктерин. Мына ошол нерсе дагы деле бул илгери айтылган сөз, бирок ошол сөз азыркы күнгө чейин, али күнгө чейин актуалдуу болуп турат. Эмне үчүн? Мына ушул Боталиев деген парк экен. Мындай Карагайлуу, Тегиз, Жакшынакай, Бычканын ылдый жагы Манас көчөсүнүн чыгыш тарабында экен. А наркы жагында мына үйлөр турбайбы? Ошол үйлөрдүн бардыгын сатканбыз. Ошол Бакиевдин тушунда болгон дейт. Ошол жактардын бардыгын сатып, элдерге бөлүштүрүп берип, тыйынын алып, ошол чоңдордун өзүнүн бирөөсү да бул жерге келип отурбай, өздөрү башка мыйзамдуураак, талаш эмес жерлерден өздөрүнө үйлөрдү салып Жакшынакай кылып. Азыр алардын балдары эл бийлеп, эл тейлеп, өздөрү ардактуу эс алууда отурган чыгар. Бирок мына жактагы элдердин бардыгын азыр ушинтип илең салаң кылып коюп койгонбуз. Документин бүткөнү бүтүптүр, бүттү дешип атат эми, бүтүптүр. Эми бүткөн менен паркка бүтүрүп берген да, ошодон уялган эмес да. Анын ар жагында питомник бар экен, жана көчөт өстүрүүчү жай. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да, онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына башпагыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө тургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Мунун астында забор тосулуп турат. Ал жагы жанагы илгерки окуу жайлардын, чоң окуу жайлардын эксперименталдык бакчалар экен. То есть математика, физика боюнча бир институттун эксперименталдык бирдемеси экен, бакчасы экен. Анын жанында капталында биохимия жана физиология боюнча бир окуу жайдын эмеси экен. Ошол забор тосулган үчүн ошол жер ээленбей турат окшойт. Бирок ал деле менчиктешип кеттиби, аны бир Кудай билет. Эми азыр мага бир аял менин айылымдагы үйүмө чейин барыптыр издеп. Ушул проблеманы чагылдырып берсең ыдырыс деп. Не проблема десем, ушул Боталиев паркынын астында бизге Бакиевдин маалында жер берилген. Ошол жерге үй салганбыз. Өтө бай эмеспиз. Анан азыркы күнгө чейин ошол үйлөрүбүз мыйзамдашпай атат. Анан кайсыл жер эле десем, парктын этегинде, парктын ичинен берилген жер эле дейт. Анан ал кантип мыйзамдашат эле, ал мыйзамдашпайт да десем, андан неге башкалардыкы мыйзамдашып атат дейт. Эгерде маселенин бардыгы ушул жерден айтыш керек, адилеттүүлүк жөнүндө болуп атат да. Мыйзамдар адилеттүүлүк үчүн жаралат. Эрежелер бардыгына бирдей калыстык үчүн, коопсуздук үчүн жаралат. Мыйзам бул адилеттүүлүк үчүн жаралат да. Эгерде бир эле мыйзам кимдир бирөөгө башкача иштеп, кимдир бирөөгө башкача иштесе, анда адилеттүүлүк болбой калат. Мисалы, бүгүн эмне болду? Буга чейин жаздын алдында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев чыгып, Ататүрк паркы снос болот деди. Ошол снос болот деген сөздү айтардан мурун, ошол Ататүрк паркын элге бөлүштүрүп бергендер, ошол чечимге кол койгондор, биринчи болуп ошол жерден үй алгандар. Алардын көпчүлүгү чиновниктер болгон ошол кездеги. Чоң-чоң депутаттар, министрлер,
бери дегенде эле ошол мэриянын кызматкерлери болгон, мэрлер болгон. Ошолордун бирин дагы камайбыз, жазалайбыз дебей туруп, андан кийинки сатып алуучуларды кууп чыгабыз дагы үйлөрүнүн бардыгын сүрдүрөбүз дешти. Элди бир катар ызы чуу кылды, ыйлаган ыйлады. Кан басымы көтөрүлгөндөр көтөрүлдү. Инфарктка түшкөндөр түштү, инсульт алгандар алды. Эми күзгө келип, ал айтып атат. Болду эми, биз алардан акча ала турган болдук. Жалпы эсеби бир 500 миллион дейби, ушундай өндүрө турган болдук. Ошону менен ал паркты калтырабыз деп чечтик дейт. Андай болсо кандай болуп калат? Анда акчасын берсе бардык нерсе боло береби? Анда Айбек Жунушалиевке бир акча берели дагы, Айбек Жунушалиевден башка нерселерди дагы сурайлы. Балким берер башка жерин дагы. Кандай болуп калат? Макул, ошондой дагы болсун. Акчасы элеби маселе? Маселенин бардыгы акчада боло турган болсо, анда Ататүрк паркындагы ошол мыйзамсыз салып алгандарды мыйзамдаштырып бердикпи? Алардын акчасын алабызбы? Анда азыр монголор чыгып, мен дагы ошол берген акчаны мен деле берейинчи десе кандай болуп калат анда? Анда буларга дагы келсин дагы, буларды дагы оорак кыла бербей, урматтуу туугандар, биз акчага сата турган болдук. Мурдагы берген акчаңар, аны кимге бергенсиңер, ошол адам жеп коюптур. Ага силер особняк куруп берипсиңер. Аны баш көзүңөрдөн садага деп кечкиле дагы бизге, азыркы мэрияга акча бергиле. Биз силерди мыйзамдаштырып беребиз десин анда. Буларды ызылдата бербей. Биздин баягы эмебиз, миссиябыз парктарды бузуу го. Ошо парктарды бузуу, парктарды жок кылуу, дарактарда өчүбүз бар, кегибиз бар. Дарактарды жок кылабыз деген миссиябызга туура келет ушул. Баса бул да какшык айтып коеюн. Кеттик. Кытайдан жүк алдыруунун коопсуз жана ишенимдүү жолу бар. Ал Goldmark компаниясы. Бул компанияны кыргызстандык ишкерлер Токтобек жана Сапарбек Акматовдор 2009-жылы түптөшкөн. Компания 15 жылдан бери байланыштарын чыңдап, бай тажрыйба топтогон, кенен кампаларды камдаган, миңдеген кардарлардын ыраазычылыгын арзыган. Goldmark жүктөрдүн Кытайдан Кыргызстанга бат жана бүтүнкелерин өз кепилдигине алат. Эгер зарылчылык болсо, Goldmark Кытайдан алган товарыңыздын сапатын текшерүүгө жана баалашууга да жардам берет. Жүктүн көлөмүнө чектөө жок. Түрүнө жараша товарды бажыдан тазалап берет. Кыскасы сизди бажыдагы кагаз түйшүгү менен кыйнабайт. Так, бул жагынан көчөнүн бычымын чыгарышыптыр. Чыгарып ошол бир көчө кылып беришкен окшойт, эки бетине кылып. Наркы жагы канал окшойт. Мына жагында ушинтип жепиреген жер тамдары салышыптыр. Наркы Залкар көчөсүндөгүлөр алар байыраак окшойт, алардын 2 кабаттуу, 3 кабаттуураак экен, чатырлары бийигирээк экен, короолору чоңураак экен дегендей. Эми ушул жерде эми канчалык батышты жаманда дейбиз, мен батыш жөнүндө айтып берейин бир аз. Батышты биз жек көрөбүз, жаман көрөбүз, алар жаман дейбиз. Алардын ыйманы жок, алардын кыскасы эң балит сөздөрдүн бардыгын ошо батышка айтабыз. Макул дейли. Бирок батышта ушундай парктар бар экен. Биз өзү ушундай бактарды сактоону, бактарды жаратууну ачыгын айтышыбыз керек, моюн калышыбыз керек, аны батыштан үйрөнгөнбүз. Бирок толук үйрөнбөппүз. Батышта ушундай бактарды карайт экен. Аларды дарылап турат экен. Алардын таштандысын тазалап турат экен. Элден салыкты алып ошол парк үчүн деп жумшап турат экен. Анан ал жерде атайын адистер иштейт экен. Алар кадимкидей педиатр бала карагандай эле алардын атайын дендрологтору, башкалары ушундай бактарды карайт экен. Бактардын сортторун көбөйтүү, жаңы көчөттөрдү тигүү, жашартып туруу, чоң дарактарды андан ары өмүрүн узартуу, аларды сактоо, алар менен сыймыктануу деген сыяктуу нерселерди бардыгын карайт экен. Ландшафттык дизайн деп коет экен, ошолордун баарын карайт экен. Биздин ошол батыштан айырмабыз, биз Союзда ушинтип бакты бирөө кылып берип койсо, аны сатып, мынантип үй кылып алат экенбиз. Анан сатып жиберип бирөө ага үй салат. Сатып жиберген чиновник башка жакшыраак жерге, мындан да мыктыраак жерге, абасы тазараак жерге, талашы жогураак жерге, документи тазараак жерге барып, ал өзүнө особняк салат экен. Батыш чиновниги менен кыргыз чиновнигинин айырмасы ушунда экен. Батыштын эли менен биздин элдин айырмасы ушул болот экен. Биздин эл таштандысын паркка таштайт экен, үй алса парктан алгысы келет экен. Анан чиновниги сатса парктан жерди сатып болсо дагы өзүнө особняк салганга куштар болот экен. Батыш менен биздин айырмабыз ушул туугандар. Азыр эми дагы ошондой батыштан айырмаланган улуу кыргыздын тукумдары, улуу кыргыз элинин улуу акылдуу, данышман
чиновниктери сатып ошонун айынан пайда болгон дагы бир проблемага келип атабыз. Ал проблема ушул мына жер, Боталиев паркы. Бул жана Манас көчөсүнүн чыгыш тарабында экен. Баягы бишкектиктерге БЧК деп айтпасаң түшүнбөйт. ЧЧК десең күлкүсү келет булардын. Чоң Чүй каналы. Большой Чүй канал деп коет. Чүйский канал деп коет. Ошол БЧКнын ылдый жагында жайгашыптыр. Ошол жерде ушу Боталиев деген парк бар экен. Ошол паркты убагында Бакиевдин малында дешет сатканга үлгүрүптүр, бирок документтештирип мунун никесин окуп койгонго үлгүрбөй калган экен. Анан азыр ошол мындай алганда никеси жок болуп калгандар, документсиз отурукташып үй салып алгандар, азыр жашап бала чакалуу болуп алгандар эми эмне кылабыз деп отурат. Бүгүн көрдүңөр, Бишкектин мэри акыры чыкты, мойнуна алды. Ататүрк паркын бошото албайм деди. Тескерисинче биз компромисске бардык. Көп кабаттуу үйлөрдөн соткасына $4000, $4000 Анан жөнөкөй жеке турак жайлардан $1000 алып, жалпысы ошол 500 миллион сом топтоп, ошол акчага ошол Ататүрк паркын оңдойбуз деди. Мындай алганда биз паркты сатабыз деп чечтик деп айтты. Эми менде суроо. Кудум ошондой эле Ататүрк паркында эле парк бар. Ушул Боталиев парк. Анын аркы жагына Залкар көчөсү деп бир көчөгө эки бет кылып үйлөрдү куруп берип коюпбуз. Жерди берип, үйлөрдү салдырып, документин да карматып коюпбуз. Той салардын никесин да кыйып берип, ЗАГСын берип коюпбуз. Анын эмне кылабыз эми? Анан ушул эле Боталиев паркынын ылдый жагында, мына этегинде экен. Бул жерде дагы бир 20 чакты үй бар экен. Ошол 20 чакты үйдү эми эмне кылабыз? Муну сүрдүрөсүңөрбү? Же жанагы Ататүрк паркындай кылып, акчасын алып, муну сатасыңарбы? Менде жон гана суроо азыр. Мен эми нары бери тартпайын, болгону суроо. Ататүрк паркын никесин окуп бердиңер. Бардыңар. Акчасын алдыңар, көрсө, баягы кур аякка бата жүрбөйт дегенде акчасын бер деген экенсиңер. Алар ошол аягыңарга акчаны салып берди эле, анан макул анда. Болуп турганда батасын окуп берели. О мен агарып көгөргүлө деп ошол Ататүрк паркын аларга бердиңер. Эми мына Боталиев паркын эмне кыласыңар? Айбек Жунушалиев мырза. Мына сизге суроо. Мына дагы бир парк ушундай. Азыр мына жакта эжекелер болсо ыйлап отурушат. Мен үйүмө чейин барышыптыр. Кандай, жакшысызбы? Баягы күн сиз бардыңызбы? Жок. Ким барды? Аселе жаз келет. Келеби? Аз келет берет. Сиз? Саламат. Кандайсыз? Сиз ким болосуз? Жите бул жерде жашайт. Каякта, бул жактабы? Үйдү качан кантип алгансыз? Канча жериңиз бар? Ушул жерде эле жер бар. Ошо канча жер? Аянты, баш аягы барбы? Бар, бир эле жер. Ошо бир жердин аянты 4 соток. Качан алгансыз? Канча 2009-тан го дейм. 2009. Бакиев 2010 качты эле. Ошо качканга чейин экен да? Ага чейин эле. Анан эмне документтердин негизинде алгансыз? Бирдеме алгансызбы? Же жөн эле баягы базардан картошка сатып алгандай эле мындай алып койгонсузбу? Документ жок. Аны билбейт экен, мен байкемдердики да, мен өзүмдүкүн эмес азыр. Сиз да жителби? Мен жителмин. Кайсы үй сиздики? Меники тетиктен экинчи там. Биз муну 2009-жылы салып киргенбиз. Сатып алганыбыз 2007 болгон. Акча алгам. Мен $10,500 бергенбиз. 10,500 4 соток жерге. Кимге бергенсиз акчаны? Жок, $10,500 3 участкага бергенбиз. Мен бир тууганым, анан дагы бир таанышым. Ал убакка чейин билесиз, участкалар сатылып эле жүрбөдү беле. Алганбыз, анан эле документи бүтпөй атат. Токтом. Постановление менен алдык. Кимдин постановленияси? Постановление Акамбаев дегенден, Первомайский акимияттагы эме менен алдык. Акамбаев аты? Акамбаев. Ошо атын билбейт экем. Постановлениени алып чыксаң, постановлениең болсо. Жана постановленияларды алып чыкчы. Бишкек шаардык мэриясынын же кайсы бир мынау Ленинский же бирдеме деген Первомайский районунун. 1-май райондук акимиятынын токтому менен алганбыз. Ошондо ал Акимбаев дегениңиз, Акимбаев дедиңизби? Акимбаев аким болуп турган экен. Акимдин токтому менен. Акимдин токтому менен алганбыз. Ошонун негизинде салганбыз тамды. Мен негизи 2009 салгам. Акимбаев токтом чыгарган. Кимдин атына токтом чыгарган экен? Сизге чыгарып бергенбиз? Бизге чыгарган, ар кимге индивидуально чыгарып берген, ошо жителдердин баарын. То есть сиз заявление жазгансыз. Мен паланчы аты фамилиясы кандай? Жамбаева. Жамбаева?
Жамбаева Мерим деп жазып. Мерим. Мен Жамбаева Мерим. Ошонун баарын толтурткан. Толтурганбыз. Үй жайым жок. Ушунча жылдан бери Бишкекте жашайм. Ошондуктан жер участогын турак жай куруу максатында алууга муктаждыгым бар. Ошон үчүн жер бөлүп беришиңизди суранам деп арыз жаздыңыз. Ооба, ал формальность бүтүргөн. Акимдин атына жаздыңыз. Акимдин атына жаздырган. Аны биякта Акимбаевдин атына. Акимбаевдин атына. Анан аны биякта Акимбаевдин өзүнө жазган жокпуз. Аны биякта тиги Арзы деген байке бар, Жоро деген байкелер болчу. Ак Босогодо, Первомайский акимиятта иштеген кишилер болчу. Алар азыр жок. Ким болуп иштеген? Айыл өкмөт болуп иштечү эле. Жоро деген киши. Бул кайсы айыл өкмөткө карайт? Бул Первомайский. Жок, Первомайскийде аким турат. Аким постановлениени чечип атат. Айыл өкмөтү Айыл өкмөт дагы барбы? Айыл өкмөт жок. Ак Босогон айыл өкмөтүндө иштечү болчу ушу Жоро деген киши. Оморов Жоро деген киши. Расписка бар. Акча бергендигибиз толук расписка бар бизде. Анан ошондон негизинде там салганбыз. Ушулга чейин мына техпаспорт алганыбызга 2 жыл болду. 2 жыл, 2 эле жыл болду. Токтоң. Ошол 2007 сиз арызды жаздыңыз. Анан 2000 качан токтом чыкты? Токтом 2008 берди бизге. 2008 токтомду аким берип атат. Бергенден кийин дароо ошол госрегистрге барып каттаткансыңыздарбы? Не? Барсак госрегистр эмес, анда ДЖС болчу. ДЖСтен кат керек экен, барсак эле ДЖСтен бизге токтоп калды. Не деген? Болбойт, силерге бүтпөй кое тургула деди, салбай кое тургула деди. Ошонун негизинде эле госак керек экен. Биз госрегистрге барсак госак алып келген. Ошону айтып атам, мен ошо кадастрга кадастрга баргандан кийин бизди департаментке жиберди, ДЖСке. Анда Самарбек болчу. Самарбек дегенди билесиз, Болотбек Самарбек деген турчу. ДЖС начальник болуп турду. Ага бардык, ал госак бере албады бизге. Биз айдын 15-20 күндө эле мэрияга барабыз, ДЖСке барабыз, архитектурага барабыз. Ушу 4 эмен организацияны тытып бүттүк. Мына быйыл 16-17 жыл болду мен там салганыма. Тытып бүттүк, результат чыкпады. Документ иштерине чуркай бердиңиз, ошону менен катар үйдү кура бердиңиз. Үйдө ошо 2008 жылы бүтүп, 2009 жылы мен кирдим, салмасыңар бежекелер. 2009 мен кирдим. Жителдердин эң биринчиси эле бизбиз. Кирдик. Ошондон документ кылып бергиле деп, мына Садыр Жапаров келгенден кийин техпаспорт берилди. Аны билесиз өзүңүз, массовый техпаспорт берилди, потому что балдар садикке бара албайт. Справка бербей калышты. Мурун бере берчү квартальныйлар. Кийин муктаж болдук, справка берилбегенден элдер билесиз, Агордо ызылдап чыккандан кийин бизге да ошонун негизинде техпаспорт менен жашап атабыз ушул күнгө чейин. Колубузда техпаспорт бар. Ага алганыбызга 2 жыл болду. Бирок госак берилбейт азыр. Госак азыр берилбей атат. Мындан бир канча болуп калды? Бир жарым жылбы, 2 жыл болуп калды. Эже канча болуп калды? Департаменттен кишилер келип, мо МТУ карайбыз, биз 13-чү МТУ карайбыз. Ошол МТУдан биз неме топтогонбуз. Мына 4 кошунадан дагы эмне деген немеден состав семьи баарын жыйнап бергенбиз. Ошондо техпаспорт бүтүлдү, бирок кызыл китепке тапшырганбыз. Качан? Кызыл китепке тапшырганыбызга канча болду эже? Жок, мо кийинки тапшырганыбызчы. 1 жыл болду, 1 жыл болду кызыл китепке. Анан эмеге Азыр. 1 жылдан кийин 1 жыл болду кызыл китепке тапшырганыбыз. Архитектурага бардык. Ушул жердин жителдери эле бар. Эми башынан баштайбыз дагы. Эми мисалы мен Акимбаевмын. Мен сиздер келдиңиздер, арыз жаздыңыздар. Анан мен сиздерге токтом чыгарып бердим. Бирок сиздер бул жерди канча 10 миңге алдым деп атасыз, 10.500 доллар. 10.500 доллар. 10.500 долларды кимге бергенсиз? Ошо Оморов Жорого бергем. Ак Босогодо айыл өкмөт болуп иштечү а киши азыр. А киши ошондо эле 63-тө киши болчу. Андан бери 17-80ге чыкты ал киши. Жашы болсо 55-көчөдө жашайт. Анын үйүнө да көп бардык. Азыр барсак болобу? Барсак болот. Бирок барбы жок билбейм, 70-теги киши. 80ге чыкты быйыл. А киши 63-төгү. Үйүндө эле көрүп барсак болот. Барса барып келели. Менде расписка бар, эмнегедир мен бүгүн. Ал киши ошол малда эмне кызматта аркалап тур? Айыл өкмөтүндө айыл өкмөт болуп иштечү. Демек бул жер айыл өкмөткө карачу экен. Карачу эмес бу жер. Анан кантип ал тиешеси жок эле жерди ал сатат? Ошол Арзы деген киши. Арзы ким ал? Арзы деген киши ал Первомайский акимиятта иштечү. Постановлениени ошо чыгарып, экөө ортодо ошентип бизди ушул жерге алып келген. Ал эмне болуп иштечү? Арзы ошол убакта эмне болуп иштеген точно билбейм мен. Мен акчаны Оморов Жорого бергем. Оморов Жоро эмне деп алган акчаны сизге? Мен акимге берем деп алганбы, же эмне деп алган? Постановлениени ошол жака беребиз деп алган. Биз ортодон 400 доллардан акча жейбиз, калганын бүт ошолор алат деп беришкен. Ошентип беришкен. Менде эмеде бар, распискасы да бар.
Мен ушу негедир ала келбептин да, ошону туура эмес. Берки ошол Акимбаев деген каякта азыр, билесиздерби аны, дарегин? Андан бери биз 17 жыл жашагандан бери өтө көп аким, өтө себеби ар бир акимге 15 күн сайын барабыз чогулуп. Ар бир мэрияга барабыз. Анан не дешет алар? Эмне үчүн бербейбиз дешет госактын? Силердики комиссияга кириш керек. Комиссияга кириш керек, комиссия чечет менен жашадык 10 жыл. Комиссия чечет менен. Анан акыркы жолу мэрге кирдик. Мэрдин аты ким эле? Имашев беле? Жунушалиев. Жунушалиевке кирсек, Жунушалиев бүтпөйт силердики деди. Бизге камера турду, тартты, телевиденияга тартуу эмне, жителдер барсак бүтпөйт. Силер захватчиксиңер дейт. Бу жерде захватчик жок. Бу жерде захватчик кантип эле эл келип, мен ушул жерде кантип таап келем? Кызылдай акчага бүт сатып алышкан элдер. Мына моэже сатып алды, тиги сатып алды, тигиз баарыбыз сатып алганбыз. Захватчик өзү жок бу жерде. Анан билбейм, анан техпаспорт бергенде да захватчик деп жазып коюптур ичине. Бетине коюп коюптур техпаспорттун бетине. Самозахват. Самозахват. Эже, ошо менин документимби? Жок, анан сиздер жорого документим бүтпөйт атат. Сен ушундай бир чийки нерсени саткан экенсиң. Эми биздин же акчабызды же бер, же мына жерди мыйзамдаштырып бер дедиңиз. Арыз жазгам. Не дейт? Арыз жазсам, эми чынында мындай бөлгөндө менин жерим $3500 келди. Айтып атпайм, 3 киши бирип бергенбиз. Бирок расписка бир эле кишиге жазылсын деп ошол киши ушинтип айткан. Бир эле кишиге жазылган экен. Барып жазсак, мына ошол жерден 2 үй алдыңар, 2 участка алдыңар экөөңөр. Бирөөңөргө алып бере албадым деп $3500 кайтарып берген. Ошондо мен $3500, мен бир тууганым $5000 мен кайтып. То есть азыр бирөөсүнүн документи барбы? Жок. Анан эмне кайсы? Мен ошо бирөөнүн акчасын кайтарып берди. Мен участок алып бере албай калдым деп. А бул участоктарды мен алып бердим го силерге участка деп кутулуп кетти а киши да. Жок, участкаңдын ал аты бар экен, бирок мисалы машинада, сен машина, да, туура, мен сенен машина сатып алдым, а бирок машинанын техпаспорту жок болсо, ГАИ көчөдө жүргүзбөйт экен деп айтсаңыз эмне дейт? Айтсак бүтөт деди. Анан бизге дагы бир эме ар бир чоң келет. Департамент начальниги келип, Самарбек убагында турганда, эми баягы жителдерди көрүп ооруп туруп бүтөт, акырын бүтө тургула деп шыбырап кеткен күнү болду. Анан биз алданып жүрө бердик да бүтөт экен деп. Эми могу Садыр Жапаровдун указы боюнча чыккандан биз аябай чуркадык. Мунапыс боюнча. Мунапыс боюнча бизге айтат, пятница менен 5 жыл жашайт экен бул чоңдору. 5-нчи күн понедельник менен булар 5 жыл жашайт экен, 10 жыл жашайт экен. Анан бир аким башканы айтат, анан ал аким алмашып кеткенден кийин буга барсаң, бар ошо акимге бар дейт да ушуларчы. Ушу сөзүнө таң калам. Бар ошондон сура, мен айттым беле сага дейт. Ош базардын эле жанагы немелеринде дагы более лаз бар да, чем буларга карагандачы, иттей калп айтышат. Айтканын ушундай таанып кетишет. Чем докажешь? Чем биз даже бара бериптирбиз, входящий номер албай барыптырбыз. Билбейм, эми ошондо аны мурун мен бул биз акчаны алданып калган себеби мындай болду. Бизге чейин мен эжем, менин туугандарым баарына үй керек деп барыбыз келгенбиз Бишкекке, туурабы? Алганда алар алган. Ошо акчаны берип, бирок постановление кызыл китебин алып атканда жанталаш биз да жер алалы, үй бололу деп бере калып, бизге келгенде ушундай болуп калбадыбы? А до этого алып эле жүрүшпөдү беле? Ошо эле Акамбаев кол коюп эле, печать коюп эле, балдар чуркап кирип эле кол койдуруп эле кызыл китебин бүтүрүп берип атышкан да за деньги, туурабы? Акимбаевпи, Акамбаевпи? Акамбаевпи же ким? Ким эле? Акамбаевпи ошол? 2007 Акамбаевпи, Акимбаевпи дейм. Аты ким? Ошо атын да билбейт экенбиз. Биз действительно акимге биз кирбейбиз да. Берки жакта ошол Оморов Жоро менен арызыбай кеп. Анан бир жерден токтоң, эми арызы боюнча. Арызынын үйүнө да бардыңарбы? Арызы да акча алганбы? Арызынын үйүнө мен барбадым. Арызыга бул киши берген. Мына бул киши берген. Арызыга бул киши берген, арызыга шу киши берген. Бирок арызынын берде аябай немеси көп. Бул киши келип алып эле метр менен өлчөп эле көп кишилерге 2009 берди жерди. Берип, анан постановление заматта кирип, бая печать менен алып чыгып берип атты. Анан то, что Самарбек, департамент начальниги убагында менин постановлением алып, я докажу, что это фальшивка деп алып кетип, не доказал. Кайра эле постановлением колума берди. 2 экземпляр менен алып кетти, бирөөсүн кайтарып берди. Же доказать этишкен жок, же башкасы жок. Билбейм эми кандай болот бияктан. Мына 20 жыл болду асты жашаган эжелерге. Үй-бүлөлөргө. Мына 20 жылдан бери мисалы үчүн мына. Ал сиздерде эми өзүңүздөр түшүнүп аткансыздарбы ушул маалда? Бул парк экен, парктын жерин берип атат бизге. Бул парк деген парк, бул коомдук жанагындай жер. Анан эртең мынау ак көз, кара көздөр
башкалар чыгып эми парктын жерин кандай берип коесуң, парк деген парк да бул, парк менен мектептин статусунда айырма дээрлик жок, бул мектепти сатылбайт дегендей эле парк дагы сатылбайт дегендей нерсе ойго келбедиби сиздерге? Аныңчы, аның туура, ал ойго башында келген эмес. Эмне парк экенибизди түшүнгөн эмеспиз. Билсек ушакка аралашат белек, аралашпайт болчук. Мисалы үчүн күйгөндөр андан көп 17 жылдык өмүр өтүп атат. Эртең туалет салсаң да сала албайсың да бердин. Анан кошуналар меж собой бул менин границам дегендер болот. Туалет сала албайсың. Мына жашоо, мына кошуналарымдын жашоосу ушу. Несин айтасыз эми? Анан кийин келип эле бир чоң киши барап бүтөт деп келди. Нурдан Орунтаевди билесизби? Зам болуп турду эле. Бүтөт деген. Вице-мэр болуп тургандабы? Вице-мэр бүтөт деген. Анан кийин эле барсаң эле Нурдан Орунтаев кетип калып, жана азыркы неме келди. Кадыров беле? Кадыров. Вице-мэр азыр Кадыров жашыраак бала. Ал дагы мен силерге жардам берген атам, о комиссиядан чыкса эле деп атып келдик да ушул убакка. Анан эми өзүң ойла, азыркы заманда Бишкектен там алыш оңойбу? Мисалы үчүн бизге окшогондор билбейм кантип алат. Аны же четке чыгып 10 жылдап иштеп ала албайчат. Же калппы? Азыр эми сиздердин оюңуздарча бул маселени эми түшүнгүдөй болупсуздар, бышыпсыздар. Баягы бул парк экенин түшүндүңүздөр, парк сатылбай тургандыгын түшүндүңүздөр. Сиздер эместе тиги жактагы байлар алган Ататүрктү дагы снос кылабыз деп бир катар жанагы экскаваторлор да барып ызы чуу кылганда, биздики анда оңой эле сүрдүрүлүп кетет экен деген ойлор деле келсе керек. Келди. Анан трактор келсе эле кошо чуркап жашадык сөзүн ачык. Ооба. Анан азыр эми ушуну чечүүнүн жолун кандай деп ойлойсуздар сиздер? Эмне кылып чечсе дейсиз? Биз суранып бардык да. Жок, азыр эми эмне сурандыңыздар ошондо? Биз хотя бы башында мисалы үчүн сиз дегениңиз менен Ататүрктө калды го, Келт деген парк калды го. Биз хотя бы компенсация кылып деле жашаганга акыбыз бар да. Биз атайынан албадык, парк экенин билбедик. То есть азыр сиздер дагы Ататүрктүн кожоюндары сыяктуу эле, Ататүрктү ээлеп алгандар сыяктуу эле, акчасын төлөп берем деп атасызбы? Акчасын ошол баягы азыр Ататүрктүкүндөй кылып төлөсө биз деле ошону төлөп берип жашаганга акыбыз жокпу? Биз хотя бы ошону сурандык, биз хотя бы биз немесин айткан жок да, бизге бүтөт деп келишти да. Азыр барабыз. Анан документтин баарын билет бул бала. Бул баарын билет. 9 жыл немеде кеткен. Бул бала бүт териштерди билет. Сизге азыр бир чоң ушу жерди сатып атканда ошентип сатыш үчүн ошентип айткан, сиз ошону азыр акыркы чындык катары колдонуп. Кана госактысы анда? Парктын картасы барбы, сиз көргөнсүзбү ошону? Бар да картасы. Бизде чогулуп жүргөн немеде карта деген архитектурада немеде посто турат деп айтып атпайбы биздикичи? Макул. Сиздин атыңыз ким? Меники Майрам. Посто турат. Сиздики эмне болгон? Мен деле ушу эл сыяктуу эле, просто ошо айтып атпайбы ошентипчи, биздики посто дежурстводо турат деп атат да, биздики картабыз дежурстводо немеде турат архитектурада. Жок, токтосоңуз ага келебиз. Азыр сиз жерди кантип алгансыз? Мен 2 балам инвалид болгон. Мен ошо менен эле чуркап эме кылып жүрүп эле алгам мен. Мен ошол документтеримди даярдап жүрүп эле ошол аркылуу алгам. Ким берген? Мен ошо немеден эле алгам, акимияттан эле. Кайсы Бишкек мэриясынан? Эмне болсо ошо болобуз деп мен ар жакта квартирада жашагам, ар жактагылардын баары ызылдап салып жашашсын ошол жакта. Биз 10 канча жыл ошол жакта жашаганбыз да. Анан жашасын, эл эмне болсо ошо болосуңар да деп эле ошол элдин немеси менен эле келип жашап калгам мен. Жок, жашап калдыңыз. Сизге мондай бир токтомду бирөө бердиби? Мен эл катары эле ошо алдым да. Паста эме алдык, тех паспорт алдык да. Элдин баары былтыр деген. То есть мында токтом жок, Бар. Былтыр деген. Кимдин токтому? Мен билбейм. Кагазыңызды алып чыгып сүйлөсөңүз болобу? Биз ошо документ чогултуп аткан, мен деген жерге көп чуркап койм, жолдошум неметкен үчүн, мен балдар менен үйдө болгон үчүн мен көп неме менен ишим деле жок. Бирок да мен укканым айтам, бизде элде тех паспорт бар действительно. Бияк элдин баары документ топтодук го, общий баарыбыз деген госрегистрге бардык, акимияттан справка алдык, тияктан алганда алып чогуу тех паспорт алдык. Элдин баары тех паспорт алсын деген маалда. А бирок бизде азыр кызыл китепти эле күтүп атабыз. Бизде азыр эч ким деле келип силерге парковый зона анан тиги бу деген деле жери жок, чыккыла деген жок. Просто бизге кызыл китепти чыгарып беришти, 3-отурумда карап береткен деп жооп келген. Ошону эле күтүп отурабыз биз. Анан эмне мен кызыл китеп эле тездетилсе жакшы болду деп отурабыз. Анан жана Агордо деп коем, Көкжар жанагындай болду. Эми Ататүрк деген ал аябай чоң парк да, эми Ататүрккө бизди салыштырышка болбойт эми. Неге? Ататүрк деген ал сонун жер да, мисалы үчүн биздики каралбай, мыяк башында келгенде каралбай страшный болуп жаткан жер болчу туурабы? Наркомандар көп болчу, биякта өлтүрүп кеткендер андан көп болчу. Дагы биз жашап калганда, население түшкөндө анан ошол нерсе тынчыды, анан парк салынды, парк неметкенден кийин анан түзөлүп калды.
биринчиден парктын немеси турганда жана чийлет го картасы ошол келгенде дагы биз жакты кошо чийген эмес, биз үй боюнча эле калганбыз. Биз ошондон дагы переживать этпейли, биз жака эч ким тишинбейт деп отурганбыз. Жерден бир сөз да. Мен көп эле жерде ушул паркты ээлеп алган, мектепти ээлеп алган, ошондойлорду барып, сен кантип ээлеп алдың, кандай болгон десең, бул мурда бул жана наркомандар жүргөн жер эле, мусор эле, мен тегиздедим. Анан кийин тегиздеп койсом анан келесиңер деп көп айтат. Ошонун бирөөсү жанагы Аматов. Оштогу Мээрим паркынын жакасын ээлеп алган. Ээлеп ошол жерге өзүнө жанагы бир кеңсе салып, аны кийин кытайларга ижарага берип жүрдү. Аны азырга чейин кайтарган жок, ал ошонун атында калды ал. Ал мамлекет кайтара алган жок аны. Анан Баткенде Раушан Тентек деген бирөө бар экен. Кличкасы Тентек экен. Ал дагы ушундай эменин ичинде жанагы Чынарбак деген парк бар экен. Ошол Чынарбактын бир четин ээлептир дагы, бир жерине медресе салыптыр, бир жерине мечит салыптыр. Аны медреседеги жанагы атынча катындар жөн эле кудайындай көрүп отурат. Ой, Раушан деп. Ошончол кыйын экенсиң. Ошол өзүң жаныңа мечит салып бере турган, медресе салып бере турган адам экенсиң. Сал нарактан бир жерди сатып алып, акчаңа. Анан кийин мындай таптаза кылып кой. Жок, андай кылган эмес. Ошол жерде ошо элдин паркы турса, элдин паркын алып, ошол жерди кесип экиге. Бирөөсүнү жанагы медресе кылып кыздарга, бирөөсүн мечит кылып койгон. Азырга чейин мисалы ошол эмне болду, баш ачылбай турат. Аны дагы барсаң айтышат. Бул жер ошо каралбай калган жер болчу. Бул жерде мороженое саткан жер бар эле, пиво саткан жер бар эле, алкаштын бардыгы ушул жерде эле деп. Ал алкаш менен, наркоман менен иштеше турган милиция бар. Ал деген сөз ошол жерди жок кылып салып, аны тазалап койгондун ордуна ээлеп алып, анан кийин баягы алкаш наркомандарды кууп чыктым дегенди эрдик катары билбейм, айтпаш керек го дейм, макул. ГКМга чейин бардык, Ташиевке сурандык, мэрияга кайрылдык. Ошол каттардын баарын мен сага бүгүн алып келип берейин. Мага келген каттардычы, ал каттарда бир жерде жазылып, буяктын полный историясы жазылган. 75-жылы каяка берген, бирок но никак не парк эмес болчу. Азырчы? Парк эмес болчу. Эми жакында эле силер парковый зонадасыңар деген сөз чыкты. Бул парковый зонадасыңар дегенге чыкканга аз эле болду. Могу парк салынгандан кийин. Еще бир нерсе, Кут курулуш компания парктын өзүнө салды. Эсине алып, мына үйдү көрдүңүзбү? Кут курулуш компания Кут эле парктын жарымына салды. Кандай бактар кыйылды? Бизге бак кыйылган жок да. Могу эгилген бактарды бүтүн жительдер эктик. Арыстан байке кварталын болуп турганда ошо киши берип, могу анча-мынча бактарды биз эктик мына. И то жана эртең көчүп кетет, бүгүн көчүп кетет деген жашоо менен жашап келдик да. На самом деле парк деген бир эле жыл болду чыкканына. Мен сизге ошо каттарды берем, мен сизге толтура кат алдым. Сиздер эмне эктиңиздер ошондо эккенде? Анау теректи эгипсиздер, Мына мо терек, бери кайрагачтарды. Тетекте четтеги теректер да бизге. Жо, мына кайрагачтарды айттым. Булар да уже өздөрү чыккан, дикит неме дики дең. Мыналар мисалы, мыналар. Жок, булар өзү болгон. Булар биз бир бак кыйбай салганбыз. Ататүрк, эме Кут деген полный килтеген бактарды кыйып салды. Аларга боло береби анда. Ошенткенби? Ооба да. Сиз картадан көрүңүз, сиз билесиз да бар жокту, көрүп аткандырсыз. Мен бар жокту билбейм, мен бар жокту билсем анда мен кыйын болуп кетпей элеме же? Жок, кыйын элесиз. Билесиз сиз аны баарын. Кандай бактар кыйылып парк салынган, Кут салынган. Мен ошо даярдыгым жок келип калганда сизге полный документ алып келишим керек эле. Мына мага бир аял барды үйгө, айылга чейин барыптыр. Алтынай деген ким ошол? Азыр келет. Ошол келиптир, келген барып ошол мен айттым, бүгүн барамын, макул дедим. Десем, азыр бардыңыздар, документим жок дейсиздер да. Мына документиңиз. Мен сиздин келгениңизден кабарым жок. Мен сизге полный документ жыйнап алып барып берейин. Канча кат жаздым, кимге кайрылдым. Азыр жок да документти мен башка жакта сактайм да. Алып келип жеткирип берейин сизге. Полный информация, сиз көрөсүз. Бу жерде парк деген сөз жок. Макул. Саламатсызбы же? Отур бериң. Кандайсыз? Жакшы, өзүңөр кандайсыздар? Отурасыз анан парктын этегинде. Ооба. Азыр эле отурган жокмун, 18 жылдан бери отурам мен. Бизде деген Бакиевдин кеткенине ошо 18-20 жыл болуп калыптыр да. Ооба, Бакиев берип кеткен бизге. Ошол жерде салып алгыла деп берип кеткен. Ошо отурабыз бер деген парковый зона дейт экен, парковый зонадан чыккан, комиссия келип кеткен. Генпланга кирген, тех паспорт бар.
18 жылдан бери ар бир жерге кетирген каттын арыздары, жооптору келген. Өткөндө эле архитектурага жазганбыз, келди. Комиссияга эми каралып атат, каралсын деп келди. Беребиз деп да айткан жок да, так айтышпайт булар. То есть амнистияга илешти дедиби, илешпеди? Комиссияга кетет деп документ тапшыргыла деген, документ тапшырдык. Ар биринин документин толуктап, арыз жазып, 30-unda эметип келдик. Тапшырып келдик. Ошол. Үмүт кылып отурасыздар. Үмүт кылып эле отурабыз. Анан эле бияк баргыла, тияк баргыла анан деп эле. Бирок бизди деген салбай кое тургула. Ошо ойдон токтоп тургула деп ошенткен салган жокпуз. Мыйзамды күтүп отурабыз. Салынган жок 2007-жылдан берки. 12-жылы салгандар бар, андан башка салгандар жок. Азыр эми жанагы Көкжарды чыйылдатып эле кече сүрдү. Ошто көрүп атасыз сүрүп атканын. Ошондойго даярсыздарбы, даяр эмессиздер? Эмнеге даяр болмок элек? Эми биз деген мыйзамды күтүп эле отурабыз, башка салынган жок. 2022-жылдагыларды сүзүлөт деп айтып атпайбы? Мисалы үчүн биз аны 22-жылы салган берде бир дагы тил жок. Ататүрк паркта эле 2020-га чейин эле салынган болчу да. Эми Ататүрк паркта деген болгон чоңдор экен, чиновниктер экен. Биздики алардын жанында, алардын там жанында биздики жөн эле баня же туалет дейли, ток кепе дейли болот атпайбы? Биз эле бир Кыргызстанда жашап атып, укуубуз бар да жашаганга. Же жалаң эле тиги орустардын квартирасында турушубуз керекпи? Ошондой, бирок антейин десеңиз, мисалы мен деле жер алганда Оштун четинен бир мындай тептегиз эле жерди алгам да, сатып алгам. Анан бирок мен деле каалайт элем да, парктын четинен көлөкө жерде жер алганды. Ооба, берден келсең, берде эмелер бар, бере берет. Келип салбасаң болот, бизге жардам берип дегендей. Ошо эми биз деле үмүттөнүп. Кимге канча акча бердиңиз? Кантип келип калгансыз? Мен келип калдым убагында деген балам алган. 3000 долларга алганбыз. Кимден? Чолпон дегенден алган мен. Чолпон ким экен ал? Кебекчиева деп ошол жерде лидер болуп жүрүптүр. Эң артында ал доллар деген эмне экенин да билчү эмеспиз. Биз ал убакта 47ден болчу. Ошентип берип алып, эң артында жүрүп отуруп, жалгыз жылкыбызды берип, союп сатып аран кутулдук. Анан азыркыга чейин чалынмай атат. Андан бери ал жылкым канчаны туумак эле эмгичекти жериң бүтпөйт деп урушат ошол. Кебекчиева аны жылкы чыйыба кылыпсыздан да? Ооба. Жылкы байыба. Ошондой болду. Ал Кебекчиева деген бул жакта Аябай парк болчу да, алар жөн эле жолдун баарын толук итакман чыгап түрүктөн докан салып алышкан бакет. Азыр эже? Биз ушу эми күтүп эле отурабыз. Эч ким деле салган жок. 26 үй деген тек паспорт алганбыз былтыр. Санарипке киргенбиз, чыгылып эле законду күтүп эле атабыз. Ошо комиссияны күткүлө, комиссияга илешесиңер дегенден өткөндө 30-unda эң акыркысында документ тапшырып. Ошол 17 жылдан бери ошол Кебекчиевага берген акчаңызды кайрадан барып, мунун Ал жок, өзү жок. Кандай жок? Өлүп калгам же? Өлгөнү да белгисиз, түрүсү да белгисиз. Могу эмеде теңдикте үйү бар болчу, ал үйүн башка бирөөлөр алып коюптур. Жок, каякта экени белгисиз. Таппадыңыз? Таппай калдык. Эми ал 2007 эмес, андан кийинки эле саткандардыкы деле болуп атпайбы? Эми ал мен андан бери деле жашап койдум. Мынакей 18-19 жыл болду. Жылкын актады дең. Актады. Эмечи? Жанагы токтомдо кимдин колу коюлган сиздикинде? Кенжетаев. Кенжетаев ким эле ал? Аким экен. Биз ушу акимияттан алганбыз. Ушул 1-майдын акими. Ошол кийин акимди издеп көрбөдүңүзбү? Мен акимдин колунан албасам, мен акимди каяктан издейм? Жок, жанагы ошонун ошонун токтому менен чыгыптыр. Ал эми өкмөт берген бир полномочиянын негизинде ошол креслого отуруп, анан ошонун негизинде анан мөөр басып кол коюп атпайбы? То есть ал уполномоченный адам да эми. Биз эми аны деген акимияттын өзүнөн барып алган жокпуз. Акимияттан деп бизге ыбыкейп арызы деген алып келип берген. Ошол. Ал ким болуп иштечү? Ада ошондой лидер болуп иштечү. Ал лидер деген эмне ал? Лидер болуп мен жерди чечип берем деп иштеген эме болчу. Ошол жерде чиновникпи же кандай? Ушу каякта чиновник эмес.
ушундай иши кылып ар бирибизге тең эле көчөдө жүргөн эле решала экен да анда. Мен чечем деп эле азыр деле ушинтип келет экен, бирок көрө элекпиз, бирок чечем деп эле ушинтип жүрөт. Элдин баарына тең эле. Көбүнчөсү ушу арыздан алгандар бар. Же бүтүрүп бербейт ошо. А сиздер берки акимиятка же башка архитектурага барганда, же госрегистрге барганда, мундо ким дедиңиз жана акимдин атын, фамилиясын? Кенжетаев. Кенжетаев аты ким? Кенжетаев ким деп жүрдү эле? Макул ошо. Кенжетаев деп эле инициалы жазылат. Деп жүрдү эле, ушундай деп. Макул, ошол Кенжетаев деген аким болгон экен. Ошол акимдин ал эми мыйзамдуу аким болгондо ал барып жанагы эмени акимиятты самозахват кылып отуруп албаса керек. Анан ал эми жогору жактан бир президентби, премьер-министрби ошонун жанагы ушул аким болсун, ушул жердеги элдин маселесин чечсин, жер керегине жер берсин деген сыяктуу полномочиялар менен бирге эме кылат да эми мындай аким кылып дайындады. Ошол дайындалган, мыйзамдуу дайындалган акимдин колу демек мыйзамдуу болот да анын чыгарган токтому. Анан ошол токтомдун негизинде мынау жериме баягы госактын чыгарып бер, архитектура келип менин жерим ченеп бер, казыгын кагып бер, ошонун негизинде анан мен баягы айланасын тосоюн десеңиз эмне дешет, мисалы госрегистр же кадастр же архитектура? Келип эле баягы текст паспорт берерде келип эле бул үйдүн эле болгон эмесин чыгарып кетти, жерибизди ченеген деле жок, азырынча ченеген жок. Жок, ошо 17 жылдын ичинде аларга барсаңыз эмне шылтоону айтып атышты дейм. Аларга барсак документ бериш керек да, бербесе кат жазыш керек. Мына сиздер бул деген биринчи парковой зона деди, анан зелен стройдун жери дейт, академиянын жери деп эле шылтоолор көп да булардынчы. Анан эми биздики негизи чыкса наркы көчөдөгүлөр менен кошо чыгып калмак да, анан наркы Залкар көчөдөгү ошолор менен кошо чыкмак. Анан парковой зона дейт, паркты жасап атканда парктын схемасы 1,5 жыл илинип турду. А эгер паркка кире турган болсо бизде аңтар теңтер эле ошондой эле аягына чейин парк кылып коймок. Өткөндө депутаттар келип бул жерге комиссия келип кетти. Анан кайсы Көркөй кеңештин депутаттары же наркы жогорку кеңештинби? Жок, Көркөй кеңештикке келди. Анан эми чечилет деген ойдо эле үмүттөнүп күтүп атабыз. Жаңы келгенде бу жерде балдарыбыз кичинекей эле, ал балдарыбыз үйлөнүп, анын балдары мына 11-классты бүтүп атат. Анан биз деле үмүт менен күтүп отурабыз. Барбаган жерибиз калган жок. Бизге окшогон бейбечаралардын үнүн эч ким укпайт экен. Ошол бара турган жерибиз деле калган жок. Азыр эми жана кечээ менин үйүмө мени издеп Алтынай деген бир эжеке барыптыр. Кана келдиби ошол? Азыр келди. Ошол эже айтып атат, бизге документти бербей атат дейт. Наркы Залкардагы ошол парктын ичине салыныптыр дейт. Мына жактагы кутты айтып атат. Анан сиздер да айтып атат, ушундай болгонбуз дейт. Бирок Залкардыкы чыккан алар. Айтты, Залкардыкы чыкса биздики эмнеге чыкпайт? Куттуку мыйзамдашса биздин жерибиз эмнеге мыйзамдашпайт? Ошону барып бирөөз эме кылып бериңчи, биз айтып берели дейт. Туура анысы Наркыяк деген чыккан. Биздики ошо менен чыгып кетмек да, анан жанакы Кебекчиева деп ошону иштебей калып эле чыкпай калды. Анан бул жерди ушу 2,5 гектар жер экен, бул эмеси бар, генпланга кирген, картасы бар. Анан бул жерди ошо шылтоолор эле эме паркка таяп атат. Анан ушул жерде Жакупов деген эменке Көр кеңештике деп Таалай Жакупов деген Көр кеңештике. Ушул жердин жителдери эме кылган, ошону шайлаган. Анан эми ушул жерде баягы бир кармайды, бир умалак ширтет дейт, бир мыскал деген ошонун иштеп берген аял. Ошол эле ушул жерди сүрдүрөбүз, ушул жерге бизге садик керек, мектеп керек дейт. Ушул жерге кайсы мектеп болот? Муну шахматтай кылып, ушундай кылып коюп жашаган элдин убалы жокпу? Жакупов деген ошо бизге пут тосуп атат. Госрегистрге, архитектурага арыз жазыптыр. Мектеп кылабыз, садик кылабыз дептир. Бирок биз дагы кат жазганбыз. Ошонтип эле ар кимдин немеси менен токтоп туруп атабыз. А эгерде эртең мисалы, Ататүрктү сүрдүрөбүз деп былтыртан бери ызчуу болуп атпады беле? Ошондой деп силерди дагы сүрдүрөбүз деп келсе, сиздер кандай кыласыздар? Сиздер эмнеге даярсыздар? Алар азыр акыры жүрүп отуруп, эми туруштук бербегендери инфаркт, инсульт болуп, кан басымы көтөрүлүп, өлгөн өлдү окшойт. Калганы бирден экиден жок дегенде микроинсульттан алды, кыйла чыгым болушту. Акыры анан
бир ымалага келишиптир алар. Азыр алар акча бере турган болуптур, мэрия аларды кечире турган болуптур. То есть паркты эми сата берелеми дептир. Сиздердики кандай кылсак, сиздер эмнеге даярсыздар? Биз эмнеге даяр болмок элек, эми келгенде кайсы эмесине көнөбүз да. Биз деле бейбечара эле кишибиз, бу жерде кыйраткан деле андай чиновник бай киши жок, көрүп атпайсыңбы турганыбызды. Сизге окшогондордон жардам сурайбыз. Үнүбүз жеткен жерге чейин. Бизге окшогондордо эч кандай полномочия жок да. Эми биздин үнүбүздү элге жеткиргиле, чоңдорго жеткиргиле. Ошо үнүңүздү сурап атпаймынбы? Сиз эмнеге даярсыз деп атам эже? Эмнеге даяр болмок элем? Сүрдүрүлбөй бизге чыгарып берсин деп ошону үмүт кылып. Жок, ошон үчүн алар шарт коюп атышпайбы? Алар айтышты, бул жерди баштап сүрдүрөбүз дешип чыкты. Ал жерде эми карасаң килтейген особняктар турат, 2 кабат, 3 кабат. Анан алардын айрымдары айтып атышат, биз Орусиядан эшекте болуп иштеп келгенбиз деп атат. Баягы сиз айткан чоңдордун бардыгынан биз сатып алганбыз 200-300 миң долларга деп атат. Анан биз силер алардан долобой бергиле, себеби акчасын биз берип койгонбуз, аларга төлөп койгонбуз деди. Биз бул жерди өзүбүз сатып алып, өзүбүз курдук дешти. Анан ошодон улам мындай талаш болуп отуруп, акыры сүйлөшүп, анда силер акча төлөгүлө дептир. Соткасына 1000 доллардан. Ошентип отуруп, азыр Жунушалиев айтты, азыр 500 миллиондой акча чогулат экен. Анын 97 миллионун уже чогултуп койдук. Эми ошол акчалардын бардыгын жанагы Ататүрк парктын өнүктүрүүгө жумшайбыз. Ошону менен аларды кечтик деди. Баягы кур аякка бата жүрбөйт. Ооба, тиги дегендей кылып. Карапайым элден антип акча жемейинче алар ачка болушат да. Биз эмнебизди бермек элек. Эчтекебиз жок, биз ошо отурабыз. Эми биз эми мынча жылдан бери күтүп отурганан аякка кайсы акчабызды беребиз? Бере турган акчабыз жок. Эптеп ушу жерибиз чыгып берсе болду. Анда сүрүлүп кетишине даяр экенсиз, анда акча беребиз. Даярмын, даяр эмесмин. Мэр ачка болуп атыптырбы? Мэр ошо элдин да үнүн угуш керек. Элдин каргыш илкиши бар. Тетиги Көкжардагылар кандай ызылдап атат. Сөзсүз түрдө эле эмне бир киши өлүш керек экенби? Алардын астына киши өлгөндөн анан кишинин астына барат экенби? Мынакей тиги Жамалбек деле карапайым болуп эле окумуш болуп атты эле. Канча жерди деген өзү же налогун төлөбөй эле өзүнө пайдаланып атырды. Ошондой жерлерди толтура алардыкы. 2,5 гектарды мына 56 киши ала албай атат. 2,5 гектар бир эле кишинин жери болуп атат, мисалы үчүн чындай келсе. Ошентип мен айтам. Ошо арыз дегенге чалып атабыз азыр. Албай атат. Şu az Rahmat kelgen mına park bulup ben lişne içinde iştegem. Anam bul keliptir janında bir iki adam бар eкен, ошондо бул айткан, моякты убурат агыла дегенде бул жанындагы билбейм кимдер, чоң иштегендер айткан. Бул парк зонага кошулбайт. Бул документте буларды бүтүп калган, булар жителдер деп айткан мен. Майда өз 3 жыл мурун айткан ошо киши деле укам. Анан бул кандай парк зонага кирет мен түшүнбөй атам да ошогочу. Мен билишим ошол, бул жак кирбейт ал жакачы. Азыр туугандар мындай. Өзүңөр көрдүңөр, ушунча адамды азыр оор акылып бир жагынан ушул адамдарга үмүттү берип койгон. Бул адамдар ошол бир жарым-жартылай токтомду кармап алып отурушат. Бирок андай токтомдон бул жерге 1 эмес, 2 эмес, 3 чыгыптыр. Үчөөнүн кимиси мыйзамдуу, кимисинин юридикалык күчү бар, билбейсиң. Бир акимдин атын айтып, бир токтомду айтышат. Дагы бир акимдин атын айтып, дагы бир токтомду айтышат. Кыскасы 3 башка аким келсе, 3 башкасы 3 башка токтом чыгарышып, 3 башкасы тең сатып жей берген окшойт. Азыр эми мынаны көрүңүздөр. Мына бирөөнүн үйү, нар жакта бирөөнүн үйү, ал жакта бирөөнүн үйү, мынанда туалети, мынанда дагы бирөөнүн үйү, наркы болуп атып, бул жерде ошо бир 20 деп бирөө айтат, 26 деп бирөө айтат. Негизи бир 40тан ашык, бир 56 дейби ушундай участканын орду бар дейт. Анан эгерде анын баардыгы курула турган болсо, мына дарактарды кесет экенбиз. Кесип, жок эле дегенде ушул парктын мына жерине чейин келет окшойт. Мына жолду ошол жерге чейин келтирип бүтүрүп коюптур. Бийден ыйман кеткенде убара тарткан эл карып дегендей, ошол бийлерден
жанагы төрдү булгаган төрөлөрдөн ыйман кеткенде ушинтип эл карып болот экен, элге азап түшөт экен, эл кыйналып, эл азат экен. Азыр ошентип турган абал. Буга чейин эми ошол нерсе Бакиевдин малынан бери уланып келаткан экен. Бирок Бакиев кеткенине мына Бакиевди жаман деп кетирдик. Кетиргенибизге канча жыл болду? 2010 кетирсек мына 15 жыл болуптур. 15 жылдан бери эме болбой атат. Мунун карагылайм. Столбаларды коюптур. Столбаны аркы жактан алып келип, мына жака тартып кетиптир. Мындай столбадан жөндөн эле бири-бирине параллель болуп, мына эки катар столба турат. Муну неге коюшкан мен түшүнбөйм мунуну. Парктын ичинен алып өтүп кетишиптир. Кыскасы, бул жерде ушундай экен да абал. Бир архитектуралык бир кооздук жөнүндө деле ойлонгон киши жок. Бул бир парк жөнүндө деле ойлонгон жок, парктын ичи жөнүндө деле ойлонгон жок. Эми жүргүлө мына жакты көргөзүп берейин. Буларга ушинтип ыйлап отурушат азыр. Анан паркты бизге алдап сатып берген экен. Эми кантип мыйзамдаштырабыз, мыйзамдаштырып берсе экен деп атышат. Мал кээ бир чиновниктер буларды анча-мынча коркутуп коет экен. Силердики сүрдүрүлөт деп, мыйзамсыз деп. Кээ бирлери үмүт берип коет экен. Силер жашай бергиле, акыры бир күн бүтөт деп. Анан булар же госакты ала албай, же муну сата албай, же күрөөгө кое албай. Эми жашоодо ар түрдүү болот. Кечээ мен күрөө жөнүндө сүйлөсөм, ошо сен күрөө жөнүндө эмнеге сүйлөйсүң? Кредит арам, тиги бу деп сүйлөп, ушинтип жазышыптыр. Эми жашоодо ар нерсе болот. Карыз алыш үчүн кээде күрөөгө коесуң, насыя алыш үчүн, ошо кредит алыш үчүн күрөөгө коесуң. Мүлк ошол күрөөгө коюш үчүн дагы керек болот. Ошону менен ишиңди жакшыртасың, андан ары оңойсуң. Оңой албасаң, ошо кредитке жоопкерчиликтүү мамиле кылбасаң, анда үйүңдү алдырасың, азасың, качасың. Ушундай. Мына эми мурда бир катар сүрүлгөн окшойт. Мына жактагы мына ошо сүрдүрүлүп кеткен үйлөрдүн орду окшойт. Мында бетондор турат. Ошентип азыр айтып атышат, бул жер бир эмес, эки эмес. Ушул. Жок, адашпасам бул жерде эки жолу сүрдүрүптүр. Буга чейин. Азыр эми үчүнчүсүндө дагы бир жолу сүрдүрөбүз деп турушат окшойт. Эми мына үйлөр эми. Мына үйлөрдөн наркы жагы баг экен. Питомник экен. Жана көчөт өстүрүүчү жай экен ушу Бишкектин. Бул жагы ушул Боталиев атындагы парк экен. Эми муну деле ошол Боталиев паркы болсо керек эле да илгери. Муну сатып ошо Бакиевдин малында мыйзамдаштырып, кадимкидей булардын мыйзамдаштырып коюптур, документтештирип берип коюптур. Никесин кыйып дегендей. Бирок булар азыр беморал отурушат. Бирок мына жагычы булар айтып атат. Неге буларды мыйзамдаштырса болот, неге бизди мыйзамдаштырса болбойт деген сөздү айтып атат. Булардын эмнеси артык деп атат. Булар деле паркта турат, биз деле паркта турабыз деп атат. Кээ бирлер айтат, бул жак парктын зонасына кирбейт экен дейт. Бул жакчы. Азыр эски карталарды карай турган болсоң, Google'дун бир жакшы жери бар. Google бул илгертен берки бир 90 канчанчы жылдардан берки ошол жер шаарындагы бүтүндөй жер шаарын мал жыл сайын сүрөткө алып турат экен. Ошол сүрөттөр сакталып кала берет экен. Жылдырып бир эле жерди кайра карасаң, ошо малдагы өсүп тургандарак, кыйылгандарак, жокдарак, анан жашарып өсүп калганы бардыгы этап менен көрүнүп турат. Эми ошондой кылып карай турган болсоң, 2004-жылы мына үйлөрдүн бири да болгон эмес. Бул жерлердин бардыгы жап-жашыл парк болуп турган. Азыр эми аны жок кылдык. Эми бир жагынан карайсың азыр. Буларды айтсаң азыр булар эми тып-тынч эле жашап атсак келе ыдырысыз кылып ушинтип кетти деп айтышат. Наразы болушат, жаман көрүшөт. Бирок экинчи жагынан алганда, мына жактагылар айтат азыр. Эмне үчүн бизди мыйзамсыз деп тартып кеттиң? Эмне үчүн мына жактагы мыйзамсыздарды эмне үчүн айтпадың? Дейт. Бул деле парктын ичине салынды го дейт. Анан эми парк деп паркка эле болушайын десең, бирок паркты деле карап, аны жакшылап, оңдоп, анын дарактарын мал бутап, мал жакшы бактар менен толуктап, отургучтарын коюп, баягы күйүп калган чырактарын алмаштырып, аны шыпырып, тазалап дагы турбайбыз. Анан булар айтып атышпайбы жанагы, бул жер бомушкана болуп кеткен, алкашкана болуп кеткен, наркомандардын бардыгынын уюгу ушул жер болуп калган деп. Анан
ошодон көрө ушул жерде биз жашап алсак болот да дегендей маселе жаралып калат экен. Ошого чейин жеткирбей өзү жетекчилер эми бир билбейм, мен мисалы Бишкекке мэр болом деген адам ал бир чарбачылыраак бирөө болуш керек экен да. Ал чарбаны түшүнгөн. Жок дегенде мына жерге мындай кылып дарак эгели деп эккен. Бул жердин баягы суусу кандай келет, жолу кандай келет, парковкасы кандай болот, кайсыл адамдар үчүн курулуп атат, бул жерде нелерди өткөрсө болот, бир иш-чара өткөрсө болобу дегендей бир план менен, бир мындай бир көз караш менен кылыш керек беле дейм да. Анан Союздан калган парк экен эми. Союз кылып берип коюптур, өстүрүп коюптур ушунча эмгекти коротуп. Жок, ошол Союздагы жанагы биз тоготпогон, биз артта калды деген, эскичилдер деген ошол Союздун адамдары ушинтип бир жакшынакай кылып паркты куруп койсо, ошону эптей албай бир четинен сатып атабыз, бир четинен кууратып атабыз, эми бир четинен өрттөп атабыз, бир четинен бузуп дагы атабыз. Мынау арыктарды куюп коюптур, орнотуп. Бирок ушу коюлгандан бери бир күн дагы суу келген эмес окшойт бул жака. Булардын ирригациясы кандай болуп атат, кайсыл жактан суу келет, наркы өйдөдө бычыкка турат, бычыкадан суу бир бурулуп келип, бир жолу суу коюлганы байкалбайт. Мыналар мисалы Саратанда азыр курап атат. Мына ичиндеги көөлө даракты, мына жаш дарактардын бардыгы дээрлик кураптыр. Мына аккайыңдар кураптыр. Жалаң өзүбүздүн ошол суу жок болсо дагы өсө беребиз биз, боло берет бизге, ушу эгип эле койсо болду деген жанагы мына бака терек гана калыптыр. Бака терек менен тал гана калыптыр. Өзү негизи бака терек менен талды айтышат да, дарактын момуну тал деген сөз бар. Тал ошондой бир жанагы карапайым нерсе болот. Эгип эле койсоң, эптеп өзү көгөрүп кете берет. Мал жебесе, бирөө тийбесе, кесип отун кылып алып кетпесе эле. Мына мындай жерлерде мисалы азыр жаштар чыгып, адамдар чыгып, мына жерге баягындай бир сумкасын коюп алып, ушу жерде отуруп, анан таштандысын көтөрө кетип, апарып бир таштанды челекке салып, ушинтип бир баягы өзүбүз көзүбүз күйгөн, бирок ошол эле учурда жаман көргөн батыштай кылып эле жашасак болот эле да. Неге андай кыла албайбыз билбейм. Эми биз кыскасы ушундай. Бир жагынан эл дагы абалыбыз ушул паркка болгон мамилебиз. Көрүнгөн жерге таштандыны таштайбыз. Анан сындырчусун сындырабыз, бузчусун бузабыз, кете беребиз. Анан чиновниктерибиз дагы ошол. Эптеп ушул жерден бир мүмкүнчүлүк болгон болсо сатып, акчаны кылып, анан апарып особнякта, анан жакшылап бир кымбат бир машинаны алып особнякта жашап отура беришет. Ошодон уялбайт, жийиркенбейт. Анан азыр кустурам дейт. Бирок азыр мына жаңа бир нерсени унутуппуз да. Азыр мындай кылбайлыбы туугандар? Азыр кайрадан баралы баягыларга, барып туруп жанагы ушул жерде жер саткан адамдардын даректерин билишет экен. Ошолордун үйүнө баралы дагы. Барып туруп, кандай кыласыз ушуну? Эмне негизинде бердиңиз эле? Ким берген эле? Бул мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп сурап көрбөйлүбү? Бул парк болсо, кайсыл бетиң менен ушул жерди саттың эле деп. Себеби мен азыр ойлойм да, ушу жер саткандарды кустуруш керек деп ойлойм. Бирок жер саткандарды мен ойлойм, кээ бирлер айтышат, окшутуп кустуруш керек депчи. Мен ойлойт элем ошону. Кустурган аздык кылат аларга депчи. Аларды ушундай эле колду салып эле жанагы кекиртегине кошуп, жанагы ашказанын кошуп суруп эле, жулуп эле алыш керек да. Башка жей албай турган кылып салыш керек. Азыр ошол Боталиев паркын же ошонун этегиндейбизби, же парктын ичиндейбизби иш кылып, ошол жерлерди мына аялдарга эптеп ар жерден токтомдорду таап келип саткан кишинин аты Жоро экен. Ошол Жоронун үйүнө келдик. Келип сурайлычы. Ал болжолунда ушу 80ге жакындап калган киши окшойт. 80ге жакындаса дагы жооп бериш керек деп ойлойм да. Кимге саттың? Эмне негизинде саттың? Сатылган акчанын канчасын өзүң жедиң? Кимдерге бердиң? Кимдер менен бөлүштүң? Бул үй бекен жана аркысы бекен? Эч ким жашабайт окшойт, а? Жашагандай эмес го? Ушундайбы? Эки үйбү? Ошо бул үй участкасы. Анда бул үй да эле ошону колуп калат да. Же мына. Мына экөө бир эле окшойт го үй. Же бул башкабы?
Мына үй ошондук болсо, бул дарбаза деле ошондук окшойт. Кайсыл экен? Таанып экен, тааныбайбы экен? Баласы деле жашабайт окшойт. Бул жака деле жакын ортодо бир киши кирген эмес окшойт. Анча-мынча киши кирген үйлөрдүн, аферисттердин, жер сатарлардын, ошо мошенниктердин бир өзгөчө бир касиети болот ушулар. Ошол жерди сатып аткан маалда, акчаны алып аткан маалда аябай булар белгилүү болушат. Бардык жерде табылат, телефондору дайыма алат, активдүү болушат. Бирок ошол проблема башталганда алар ушул кумга сиңгендей жоголуп кетишет. Жашап аткан үйүнө келсең, үйүндөн дагы эч ким көрбөй каласың да. Азыр мына кошунасынан бир баладан сурадык, ал 1,5-2 айдан бери көрүнбөйт деп жооп берип атыптыр. Ушундай таппайсың, телефон чалсаң албайт. Ал эми картайып эле калыптыр дейт, 70тен өтүп 80ге жакындап калган киши окшойт. Ошол эле жок. Бирок аларды кандай болбосун мен айтам, ошолорду жөн эле куштурбаш керек аларды. Аларды кекиртегинен кармап туруп, ошол жанагы ашказанын кошуп жулубабыз керек. Эгерде жанагы биз чындап адилеттүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан болсок, чындап эле баягы кустурабыз деп аткан болсок, ошого окшоп түздөн-түз жанагы адамдардан акчаны чогулткандарды, ошонун көрсөтмөсүн алып, ал акчаны кимге, ошол мисалы $3000 алсаң ошо малды. $3000 ал кезде аябай чоң акча болчу. Эми ошол $3000 $3000 алгандан кийин аны өзү эле сиңирип жүрбөсө керек аны. Ошол малдагы акимдерге берсе керек, прокурорлорго берсе керек. Ошолордон бери бир баа бериш керек деп ойлойм да. Кеттик.